А бирок кадимки жөн катардагы мечиттерде нафил намаздар үйдө окуган жакшыраак, намаз үйдө окугула дейт. Үйдө окугула дегенден маани мурат эмне? Үйдө береке болсун дейт. Үйдөн ырыс кут качып кетип калганы ошол намаз окулбагандыктан улам болот. Пайгамбарыбыз нафил намаздар, тахажжуд намаздардын, ал эме сүннөт намаздардын үйдө окулгандыгына көп басым көрсөткөн. Ошонун бардыгын алымдар айтат, үйдөгү ооматтын качып кетүүсү, ырыс кешиктин качып кетүүсү, ынтымактын качып кетүүсү, бакталайдын качып кетүүсү үйдө намаз окулбай калгандан, үйлөр мазар болуп калгандан улам дейт. Ошон үчүн үйдө намазды окуп туруш керек дейт. Көп адамдар айтат, үйүмү тазалап берип кой дейт. Анан молдолор чыкса биз барак тамагын жеп туруп, анан Куран окуп кайтып келе беребиз. Жок, өзүң окумайынча болбойт. Жок, мындайда үйрөсөң сени качып атат деп ойлойт. Сууга дем салып бир апарып чыккан болот, эт тырымы кылган болот, көңүлү соорот, кайра калат. Эң жакшысы сен намаз оку.